Bizde бұл жерде ремонт, білесіңдер, жақын күндері уже ремонттағы бүтөт. Иш сабыт толтырабыз. Бұл бізде эми бир жол ушу түзүлөт алдына да. Рукап түзөт, анын бардыгын бирок мындай ал şu графиктегидей болбойт. Көчөдө жолугат, бирөө ал жака чакырат, бул жака чакырат. Мисалы азыр жамгыр жаап, Озгурда сел түшүп, азыр шаар резервуардан суу колдонот азыр. Бир вице-мэрибиз ал жакта. Бир вице-мэрибиз бул жакта жыйындарды өтүп атышат. Дагы бир вице-мэрибиз ал жакта иштеп атат. Министрлер келген. Алар менен бир ачылышта. Мына ушинтип эми ишибиз уланат. Эртеден кечке. Таң эрте жумуш 8:00 башталат. Иш бөлмөсүнө шашып кирип кеткен кала башчысы Жанарбек Акаев жумушту дароо эле жыйындан баштады. Могул жерде бир здание бар. Ага компенсациямен дагы кирей деген здание бере албайбыз деп, бирок сырткы жагын бизге ылайык асып ташты. Өзгөртүп бергиле дедигиле. Ошондо мына жерде узундугу бир 200 где-то бир 50 метр делип, мындай поэтажда. Мындай лестница сөйлегенде мындай кылып коюп атабыз. Буну макулдашып элебиз. Баягы жан жакка жабышыппы? Жан жакка жабышат дагы. Мондай лестницаобразный кылсак, ошондо баягы жарды дагы мындай окей жапкан болот экенбиз, видишь? Анан баягы алынып жаткан нешесин бурабыз бул жака деп атпайбызбы? Ошондон баштап, Ушуну 40 метр берген чейин келип 10 метр фонтан болуп атабы? ооба. 50 метр сантан 50 метр сакталып атат. 50 метр сакталгандан кийинкиси 5 метр шурун. Yok, мына ушундайдын узундугу 300 метр деп коет. Bunun minusu плюсун айтайынбы мен? Мен оюмда эмес, мен менен да может макулсага же макул эмес болсо аны айтып атат. Алынып жаткан койгонубуздун плюсу туристтер келет. Ошо жерге келгенче эле алынбай деп музейин көрөт. И буга биз акча бербейбиз. Буга стафунда уже акча даяр. Ал ортодо кала башчысы бир канча иш кагазга кол коюуга үлгүргөнгө күбө болдук. Ош шаарына турукташтыруу фондунан 900 миллион жолдорду курууга акча сурап атабыз. Урматтуу президентибиздер. Зай көчөдө үн чечип коюп. Тилер күттүп атат. Алгачкы жыйын дээрлик 1 саатка созулду. Сөз мурдагы борбордук базардын ордун байыркы Ош шаарын чагылдырган туристтик жай кылуу тууралуу болуп жатат. Бул чечим ушул иш бөлмөдө кабыл алынган. Инвесторларыбыз келди, көрдүңүздөр. Алар эскиздик долбоорун жазып келишти. Шашпай, бирок ошол убакта эле эми ар бирине мен жетишпейм, бирок жоопкерчиликтүү адамдарды дайындап, анан бир айдын ичинде Кудай буйруса ошол жерде аябай жакшы долбоорубуз башталат. Бирок 50 метр жана корпустун нерсени сактайбыз. Кийинки кабыл алуубузга катышып турсак болот да, болсо, э? Болот. Кимдер киргизесиңер? Келип кат иштери бар. Жаап туруңар, чоң. Жумуш көп, убакыт аз. Андыктан ар бир мүнөттү туура пайдалануу керек. Антпесе алдыдагы жыйындар, жолугушуу, сыйлоо аземи, иш-чара кабыл алууга жетишпей, жумуштар жеринен текшерилбей калышы мүмкүн. Азиз булар галстук барбы жок? Төлөй келишип. Галстук жок. Жакшы болуп туруп. Барбы жокпу? Жок, булардыкы дейм. Ана мындай алайын. Жыйындан соң кала башчысынын кабинетине Вьетнамдан келген инвесторлор башпакты. Басат аке, иштериңиз жакшы онан? Рахмат. Сиз бияка кетип калдыңызбы? Бул жакта уже 1 жылдан бери. Ошон үчүн ич катып кетип атыптыр ол жакта. Thank you. Бул Өмекин да? Генеральный директор. А вы по-русски знаете, да? Да, мы сейчас расскажем вам все про корпорацию, вы представимся, да, с вашей стороны. Хорошо. Кабылдамада бүгүн кезек күткөндөрдөн Евразия өнүктүрүү банкы да бар. Өкүлдөр быйыл Ош шаарындагы ири инфраструктуралык долбоорлорду каржылоону колго алабыз деп турушат. Ошон бизде биякта Ошто бир долбоор бар эле, 2 эстакадалык мост, анан жолдун узартылышы боюнча. Ошону талкуулоо боюнча келдик. Ассалому алейкум, кандайсыздар? Келип калдыңыздарбы? Келдиңиздерби? Кандайсыздар? Евразийский банк, Мило Жович, сиз катта киши экенсиз. Келиңиз. Кандайсыздар, жакшысыздар? Минтранс.
Жакында Ош шаарында унаа тыгынын азайта турган 2 эстакадалык көпүрө курулат. Ал дал ушул Евразия банкы менен макулдашылган. Президент кол койгондон кийин өкүлдөр бүгүн шаар мэри менен жолугушууда. Маселе жолду бошотуп, жумушту баштоо. Президент кол койду. Биз Минфинден уведомление алдык официально. Менин заключениесин берди. Жумушту эми баштасак болот да. Бизде ошо бир эле маселе болуп атат азыр, жана переселение боюнча. Бирок биз жанагы Улукбек мырза менен дагы сүйлөшүп, биз ушуну 2 этапка бөлөлү деп сунуштасак, азыр Нурлан Орозбек айтып, 2 этапта проекти каралбай калып жатабы? Булардан баштай берели. Биягынан келбейли ушуга, туурабы? Анткени жол биягынан башталат да. Же ар жерден кыласыңарбы? Жолду. Бегет баштайбыз. Масштабды кетебиз дейсиңерби? Акча бар. Президент кол койду уже неме болду. Бул жактан баштай берсек да биздин балдар сунуштап атат. Баштай берсек. А могулар бизге проблема эмес. Туурабы? Коммерческий жашабайт. Жашабайт, үй жок. Силарды калабыз. Кайерге чейин ушуну бүтүрүп бере алабыз бизге? Жага могул жерде башталып, парк биздин жерде алып баштай берсе азыр болот. Биз мына жерде бурс элешет экен. Бурсту сиз качан коюп бересиз эмесин мен. Биз бергенбиз азыр госрегистрге берилип Курманжан Дакка көчөсүнө чейин уже булар чечилди дейт, могу Саргай базар могу. Аны чечилди. Бул жери уже чечилди. Аны Бишкектен хозяиндарын чакырып алып, силер коят болбой эле. Анда 156-дан ал уже азаят да. Мен, по-моему, 120-дай калса. Бул жерде 156 объект болуп атат да, строение болуп атат да. А бир участкада 4 строение болушу мүмкүн, 5 строение, 3 строение болушу мүмкүн да. Анын жарымы эле уже нежилой строениялар. Кала башчысы үчүн убакыт баалуу ресурс. Ар бир мүнөтү так пландалбаса эле иш артка кетери бышык. Анткени кабылдамада жарандардын, кызматкерлердин агымы дагы деле токтой элек. Жок, умаркен жок. Жечпей калар ака. Алып атабыз. Жок, катырып калды. Хамидулла. Saat 1 болот, түшүнүүгө барасызбы эми? Биз азыр түштөнүүгө барабыз, бирок Ага чейин да жумуш. ал жерде биз жакшы бир компания менен жолугуш кылабыз. Иш арасында эле кенде? Сүйлөшүп, Кытайдан келген да бир компания бар. Алар менен жолугабыз, сүйлөшөбүз. ГИК эми мэрияга карабайт. Бизге караган МИП бул. Эгер ал жактан алам десеңиз, аны дагы көрбөйсүзбү МИПти дагы? Никти көрдүм, бизге сәл. ГИК жакшы экен. ГИК бизге карабайт, ГИКке биз кеңеш гана беришибиз мүмкүн. Онда карап коесузбу деп өтүнүч гана кылышыбыз мүмкүн. ГИК эми ал өзүнчө иш кылат. Түшкү тыныгууга бараткан учурда да Чанарбек Акаевди жарандар токтотуп маселесин жеткирүүгө аракет кылышты. Бул жолу майыптыгы бар жаран мэрден турак чай сурап келген. Şu жолугуш болуп аткан жерден эле чалып айтам. Сөзсүз айтабыз. Тилек, номерин жазып ал. Анам номерин бер өзүң. Сразу. Мына Тилек жанында жүрөт го постоянно. Түштөн кийин жолугабанда. Түштөн жолугабыз анда. Биз бир саатта келебиз. Азыр учурда Жанарбек Акаев саат 1:30 болуптур, 13:30 түштөнүүгө чыкты. Андан кийин сапарыбызды кылабыз. Түшкү тыныгуу жарым саатка гана созулду. Аңгыча шаар башчысы имаратты көздөй багыт алып, жыйындар залына киргенин көрдүк. Мында ал Оштун жигердүү жаштары менен жолугат. Саламатсыздар, урматтуу конокторлор, жаштар. Бүгүн биздин менен алгачкы рет биздин Ош шаарында сиздин демилгениңиз менен жаштардын башын бийликтери башкача айтканда лидер жаштарды топтоо максатында ошол иш-чара уюштурулду. Мүмкүнчүлүк толтура. Колуңарда алаканга салган дүйнөнү көрүп турасыңар. Байланыш десеңер байланыш мына шаардык кеңештин депутаттары, биздин лидер жаштар, элдер мырза силерди колуңардан жетелеп каласыңар мэрге, каласыңар парламентке эмне деген мындай мүмкүнчүлүктөрдү түзүп берип атат да. Бул жагы менин оюмча калганы уже өзүңөрдө. Ошол өзүңөрдүн багытыңарда сунуштарды берсеңер, биз сүйүнөбүз. Мисалы, шаарда мондай кылбайлыбы деп бир ойлонбойсуңарбы силерчи? Ойлонуп бизге айтып калса, силерди эч ким урушпайт. Туура эмес болсо. Мен эле принцип билдире албайт элечи. Жакшы. Мэрдин бир күндүк иштеп жүрөбүз, 3 күн. Сиздер туш келип калыңыздар. Азыр жаштар сүйүнүп атат деп бир эмес бир нече жолу айттыңыз. Оштун тарыхында жаштарга жакын мэр келип атпайбычы? Адатта мына жаштар дегенде бизде
мамлекет тарабынан жергиликтүү бийлик тарабынан эң биринчи бул шаардагы курулуш, жол, коммуникация эске келет да. Анан адамдык ресурс эң кымбат да. Эң негизги бул адамдык ресурс. Бизди мактана турган эң чоң байлыгыбыз бул адамдар да. Анан Ош шаарынын жаштары үчүн атайын мэриянын колдоосу менен ушу жаш жаратмандар деген долбоор башталып атат. Анын башында ошол Ош шаарынын мэри Жанар Кубанычевич демилгелеп ушундай кызматташууну сунуштаган, ошонун алкагында бүгүн ушул долбоорду баштап атабыз. Жанар Акаев ушул эле залда Азия өнүктүрүү банкы менен кезигип, таза суу маселесин талкуулады. Банк өкүлдөрү буга чейинки кызматташуулардагы катачылыктарды белгиледи. Эми шаар бийлиги аны оңдоп чыгат. Жолугушуу кызуу өтүп, 1 саатка созулду. Конокторду узаткан кала башчысы дароо иш бөлмөсүнө шашыла багыт алды. Анткени аны кабылдамада жарандар, кагазда чечимдер күтүүдө. Не болду бара? Сүйлөшүп алып болгону болду. Алар менен датчылык сүйлөшүп болду. Эртең окончательно саат 11-де жеринде залым сүйлөшүп калган. Көнчүдөй туруп барабыз? Көнчүдөй туруп бар. Нормально, Туктан бердик. Андан кийин бул да Жанар Кудак не дейт? Не дейт? Айтыр. Күндүз көрдүңөр, эл аралык уюмдардан баштап өзүбүздүн тургундары арыз арманы менен келгендер. Ошол жерде азыр көчөлөрүбүздү, жанагы парктарыбыздагы маселелерге даже жетишкен жокпуз да. Эми азыр уже көчөдө иштейбиз. Айтылган срок бул 1 май эле. 1 майга Кудай буйруса бүтүрөбүз. Мына азыр кыйып караңыз, мына Генен, Бекем, могул жерде мына канча окуучуларыбыз сүйүнөт. Бул жактан бул жакка өтүшөт да. Айтылган сроктордун баарын бүтүрүшү. кандай бул? Досум, чурка. Азаке, мол. Мына экинин конечкасында жүрөбүз, карасаң. Иштеп аткан бир да киши жок. Булар уже майдын аягына чейин бардыгы бүтүп тапшырабыз. 13 сквер, тең? 13 скверттен тапшырабыз. Сонун кылып оңдоп беришиз керек балдарга, Ай азамат балдар. Гүлдүн түрүн эгип, ошол жерде жанагы Дубайдагыдай, Өзбекстандын анча шаарларындагыдай кооздуктун барышы. 6 ай ошол жерде гүл туруш керек да. Силерге рахмат. 50% чогултупсуңар. 50% биз беребиз. Анан зыңкы деп жасап коебуз. Настоящий шаарга окшоп калат да. Биз мэр болуп келгендеги алгачкы жыйынтыктарды уже айрым жолдорду ачып баштадык, көчөлөрдү. Азыр көргөндө скверлерди жакындачабыз. Анан бул кыска мөөнөттүү, орто мөөнөттүү, анан узак мөөнөттүү долбоорлорубуз бар. Кыска мөөнөттүүлөрүбүздү жана 1 километр ошо 1 чакырымдын аралыгындагы жолдорубузду ачып баштайбыз. Азыр мына 10дон ашык көчөлөр оңдоо иштери жүрүп атат. Парктарыбызды уже мына эгемендик күнүнө карата көп парктарыбызды ачабыз. Андан сырткары узак мөөнөттүү жана эстакадалык мостторубуздун башталышы болот. Анан шаардыктарга бир топ долбоорлорубузду уже мындай 1 майдан баштап ачылыштар. Көп бир канча жолдорубузду, көпүрөлөрүбүздү ачылыштарды баштайбыз. Эң чоң көйгөйүбүз бизде жанагы снос болгондон кийин 550дөй коммерциялык объект, 1250 жанагы турак жайлар, ошолордун компенсациясы бар. Бирок биз андан качпайбыз, анын бардыгын төлөп беребиз. Алар менен сүйлөшүп жыйынтыктап калдык. Аларга үйлөрдү беребиз, жер беребиз. Андан дагы мындай чоң маселе болбойт. Проблема көп экендер отура бербейбиз. Анын бардыгын чечебиз. Бирок ошол эле убакта биз жанагы чачылып жаткан бир 4-5 жерибиз бар. Мисалы ошол эле эски базар, жанындагы жана шоколад базары сыяктуу. Аларды дагы жөн эле азыр эптеп эле мындай тезирээк жаап коелучу деп эле үй кургандарга мондай көп кат үйлөргө берип койсок, ал мындай дароо эле куруп баштайт. Бирок биз ошол жерге мисалы Шератон сыяктуу отелдерди сүйлөштүк да, ошондой бүтүп калдык. Анан бир туристтер келе турган байыркы ошту чагылдырган базарды мисалы эртең менен кабинетте талкуулап атканды көрдүңөр. Мына ошондойду баштайбыз. Бул курулуштар дагы бир 1 ай, 2 айдын ичинде уже башталат. Ушул тапта шаардыктар Жанар Акаев баштаган иштердин жыйынтыгын күтүүдө.
ошко жетекчи болуп келген күндөн тарта билек түрөө ишке киришкен мэрдин реалдуу жыйынтыктары күндөн күнгө байкала баштагандай. Бизде Ошту жалаң эле жана өткөндө мен айткандай шаар эми бетон, асфальт жалаң эле көп кабат үйдөн турбайт да. Ошон үчүн шаарга абдан көп көчөттөрдү уже шаардыктарды үйрөтүп койдук уже. И бизнести дагы үйрөттүк. Бошогон адам эле көчөт теге берилет. Бирок ошол көктөп ал мындай өнүп өсүп кетиши чоң проблема. Биз бир аз кечиксек дагы биринчи сугат системасын тартып алып туруп, анан эгип атабыз да. Жанагы бир күндүк акция кылып эле эгип анан кайра кетип калсак болбойт. Ошон үчүн биз азыр көчөттөрдү эккенде сугат системасын тартып, анан эгип атабыз. Ошон үчүн 1 жыл 2 жылда мындай элдер байкайт. Азыр эми саат 7 болуп калды. Биз акыркы иш-чараларыбыздын бирөөсү азыр Кыргызстан боюнча жаштар келиптир, 200дөн ашуун жаштар. Баткенден, Нарындан, Ысык көл, Талас Ишыл бардык жерден келген. Ошол жаштарга келип жолугушуп азыр мен ушул өзүбүздүн дос чарыбызга айтып, балдарга ушул жерден бир Оштун пловун жасап, бүт ушу 200дөн ашык Кыргызстандан келген жаштарды кечки тамактандыралы деп повар жалдап, казан асып, өзүбүз эле балдар даярдашты. Азыр аларга өзүбүз плов салып берип, даярдап, анан ушул жерден алар менен баарлашып, жакшы дейм. Ошко ушинтип өлкөбүздүн мындай бардык аймактарынан келип атканы бизге сыймык. Кыдыруулардан соң Ош шаарындагы кооз локациялардын бирине келдик. Бул жерде азыр Ош шаарынын мэри Жанарбек Акаев өлкөбүздүн 7 дубанындагы 250 чукул студенттер менен жолугушуу өткөрүүдө. Ош шаарынын мэри Акаев Жанарбек Кооложович. Урматтуу жаштар, Ош шаарына кош келипсиздер. 7 областан келген. Ар бир областтан жана ошондой 2 шаардан өкүл келиңиздер. 7 областан бирден өкүл. Саат кечки 8'di какканда Жанар Акаев менен Оштун негизги көчөсүндөгү тротуардан кезиктик. Борбордук көчөлөр. Ошол мен айтып атам, тротуардан акчаны аябак. Ондан жасап атканда азыр борбордук көчөлөргө жасайбыз. Ал чач. Мен баягы чекеректеги райондордо жасайбыз. Бирок алар кичине мындай күтүп туруш керек да бир аз. Жанар Кооложович, эми бүгүн кечке пресс-конференция жүрдүк. Иш бөлмөңүздөгү сырттагы иш-чараларды, кабыл алууларды, жолугушууларды баарын эсептегенде 30дан ашкан. Анан дайыма эле ушундай иштирак жүргүзүлдү. Ооба, азыр эми мисалы бул жерде азыр мына Кытайда жана бетон завод тургандар бар, бул жакта Кытайдыктар. Алар турушат мисалы. Алардын да бир маселеси бар. Аларды чечиш. Азыр дагы барасыз. Азыр бул жерден жолугабыз, азыр башкача эле сүйлөшөбүз эми кебечи. Азыр ушундай мезгил да. Шаардыктар мындай дароо жыйынтыкты көргүсү келет. Бизде эле ошондой дароо жыйынтык болушу өтөбүз, бирок бүт баары долбур тигинде болсун деген аракет болуп атат да. Бирок биз Ошко мындай жакшы иштерди жасайбыз көбүс. Азыркы сиз көргөн эртеден берки сүйлөшүүлөр, кабинеттеги сүйлөшүүлөрдүн бардыгы чоң долбоорлор, алды 100 миллион доллардан башталган долбоорлор да, мисалы ошол жана Вьетнамдан келгендер. Булар өзүнүн бир аздан кийин берет. Бирок биз мындай эң негизгиси биз мэриянын бардык кызматкерлери аркылуу элге ачык бололу. Бизди мисалы интернеттен, башка жактан сындап, бул жериңер монча ачылып жатат, бул жерде лифтиңер иштебей атат, бул жерде тротуар начар экен дегендин бардыгы туура. Бизди мындай сындап турганы, сунуштарды айтып, начамды ушул такалап турганы деле, камчылап турганы деле жакшы. Биз ага мындай ачыкпыз, андан эч коркпойбуз, тескерисинче мындай туура кабыл алабыз. Азыр эми кандай? Азыр эми дагы 1-2 жолугушуубуз бар, мындай кичине башкача сүйлөшөбүз. Ушинтип алып сиз ушул жерден кала бергиле. Рахмат чоң. Чоң рахмат силерге. Ийгилик болсун. Ошентип эртең мененки 8'de башталган жумуш кечки 9'da да аяктаган жок. Алдыда калааны бир катар ири долбоорлор, ачылыштар күтүүдө. Бул шаар башчысынын күнүмдүк ишмерчеми. Жумуш көп болгондуктан атайын түзүлгөн пландан чыгып иштөөгө туура келет. Мунун баары тургундарга ыңгайлуу калааны түзүү аракети.